31 bölüm. Musa Ысрайыл уулдарына мына бул сөздөрдү айтты. Азыр мен 120 жашка чыктым. Мындан ары силерди баштап жүрө албайм. Теңир өзү да мага, сен бул Иордандан өтпөйсүң деген. Кудай Теңириң сенин алдыңда өзү барат. Ал бул элдерди сенин алдыңан жок кылат. Сен аларды кууп чыгасың. Теңир айткандай, жашыя сенин алдыңда болот. Теңир Аморлуктардын падышасы Сихон менен Окту жана алардын жерлерин кандай кылса, буларды да так ошондой кыйратат. Теңир аларды силердин колуңарга салып берет. Аларга мен буйругандай кылгыла. Бекем кайраттуу болгула. Алардан коркпогула. Үрөйүңөрдү учурбагыла, анткени Кудай Теңириңер өзү силер менен барат. Силерден алыстабайт, силерди таштабайт. Анан Муса Жашыяны чакырып алып, Ысрайылдыктардын көзүн чага мындай деди: Бекем кайраттуу бол. Анткени сен бул эл менен Теңир ата бабаларына убада кылган жерге барып, ал жерди ага бөлүп бересиң. Теңир өзү сенин алдыңда барат. Өзү сени менен болот. Сенден алыстабайт. Сени таштабайт. Коркпогун жана үрөйүң учпасын. Анан Муса бул мыйзамды жазып, аны ыйык кызмат кылуучуларга, Теңирдин келишим сандыгын көтөрүп жүргөн Леби уулдарына жана Ысрайыл аксакалдарына берди. Муса аларга мындай деп осуяттады: 7 жылда бир болуучу кечирим жылында, алачыктар майрамында, бүткүл Ысрайыл эли Кудай Теңириңдин алдында, ал өзү тандап алган жерге келгенде, бүткүл Ысрайыл элине бул мыйзамды угуза окуп бер. Элиңди, эркектер менен аялдарды, балдарды, араңарда жашаган келгиндерди чогултуп кел. Алар бул мыйзамды угуп, Кудай Теңирден коркууну үйрөнүшсүн. Мыйзамдын баардык сөздөрүн аткарууга аракет кылышсын. Бул мыйзамды билбеген алардын балдары да силер ээлеш үчүн Иордандан өтүп бара жаткан жерде жашап жатканыңарда аны угуп Теңирден коркууну үйрөнүшсүн. Анан Теңир Мусага: Сенин өлө турган күнүң жакындап калды. Жашыяны чакыр. Экөөң жыйын чатырынын алдына келгиле. Мен ага көрсөтмө берем деди. Муса менен Жашыя жыйын чатырынын алдына келип турушту. Ошондо Теңир жыйын чатырына булут ичинде келди. Булут мамысы жыйын чатырынын алдында туруп калды. Анан Теңир Мусага мындай деди: Сен эми ата бабаларыңа кошуласың. Бул эл барган жеринде бузулуп, башка кудайларды ээрчип, өзү менен түзгөн келишимимди бузуп, мени таштап кетет. Ошол күнү мен бул элге каарданып, аны таштап салам. Андан өз жүзүмдү жашырам. Ошондо ал кырылат, көп кырсыкка учурап, кайгыга батат. Ошол күнү арабызда Кудай Теңирибиз жок болгондуктан ушундай кырсыкка учурап жатабыз деп айтат. Алар башка кудайларга кайрылып, кылган мыйзамсыздыктары үчүн ошол күнү мен алардан өз жүзүмдү жашырам. Ошондуктан бул ырды жазып алып, Ысрайыл уулдарына үйрөткүлө. Ысрайыл уулдарынын алдында мага күбө болуп туруш үчүн бул ырды Ысрайыл уулдарына жаттаткыла. Анткени мен аларды сүт менен бал аккан жерге, алардын ата бабаларына убада кылган жерге алып барам. Алар ичип жеп, тоюп, семиргенден кийин башка кудайларга кайрылып, аларга табынып калышат. Менден баш тартып, менин келишимимди бузушат. Алар көп кырсыктарга учурап, кайгыга батышканда, бул ыр аларга каршы күбө болсун, себеби бул ыр алардын укум тукумунун оозунан түшпөйт. Азыр эмнени ойлоп жатышканын мен аларды убада кылган жерге алып бара электе эле билип турам. Муса аларды ошол күнү жазып алып, Ысрайыл уулдарына үйрөттү. Анан Теңир Нундун уулу Жашыяга мындай деди: Бекем кайраттуу бол, анткени сен Ысрайыл уулдарын мен аларга убада кылган жерге алып барасың. Мен сени менен болом. Муса бул мыйзамдын баарын китепке жазып бүткөндө, Теңирдин келишим сандыгын көтөрүп жүргөн лебилерге мындай буйрук берди: Бул мыйзам китебин алып, Кудай Теңириңердин келишим сандыгынын оң жагына салып койгула. Ал ошол жерде сага каршы күбө болот. Анткени мен сенин өжөр жана тоң моюн экениңди билем. Азыр мен силер менен бирге жашап жатканда да силер Теңирдин алдында өжөрсүңөр. Мен өлгөндөн кийин силер ого өтөр күчөйсүңөр. Мага уруу аксакалдарыңарды, көзөмөлдөөчүлөрүңөрдү чогултуп келгиле. Мен бул сөздөрдү аларга угуз айтып берейин. Аларга каршы асман менен жерди күбөгө тартайын. Анткени мен өлгөндөн кийин көрсөткөн жолдон чыгып бузуларыңарды билем. Теңирге жакпаган иштерди кылып, аны каардантканыңар үчүн акыркы күндөрү башыңарга мүшкүл түшөт. Муса бүткүл Ысрайыл элине алырды аягына чейин ырдап берди. Мен сенин мыйзамыңды кандай жакшы көрөм. Күнү бою ошол жөнүндө ойлоном. Өз осуятың менен сен мени душмандарымдан акылдуу кылдың, анткени ал дайыма мени менен. Мен өзүмдүн устаттарымдын баарынан акылдуу болуп калдым, анткени мен сенин аяндарың жөнүндө ойлоном. Мен карыялардан да биларман болуп калдым, анткени мен сенин буйруктарыңды сактап жүрөм. Сенин сөзүңдү сакташ үчүн буттарымды ар кандай жаман жолдордон сактайм.
Senin mыйзамдарыңдан кыйшайбайм, анткени сен мени үйрөтүп жатасың. Senin sözlerin menin tangdayıma kanday tattуу, alar menin oozuma baldan da tattуу. Men senin buyruklarың arkылуу akılıma girgem, ошондуктан ар кандай жалган жолду жек көрөм. Senin sözüң менин бутума шам, жолума түшкөн жарык. Мен senin адилет мыйзамдарыңды сактоого убада бергем, ошондуктан аткарам. Теңир, мен абдан кыйналдым, өз сөзүң боюнча мени тирилт. Теңирим, менин оозумдан чыккан мактоо курмандыкты кабыл ал, мага өзүңдүн адилет мыйзамыңды үйрөт. Менин жаным ар дайым коркунучта. Бирок сенин мыйзамыңды унутпайм. Ыймансыздар мага тор жайышты. Бирок мен сенин буйруктарыңдан бурулган жокмун. Сенин аяндарыңды түбөлүк мурас катары кабыл алдым. Анткени алар менин жүрөгүмдүн кубанычы. Мен жүрөгүмдү сенин буйруктарыңды түбөлүккө аягына чейин аткарууга бурдум. Адам баласынын ойлоп тапкандарын жек көрөм. Сенин мыйзамыңды болсо сүйөм. Сен менин коргоочумсуң жана калканымсың. Сенин сөзүңдөн үмүттөнөм. Ыймансыздар мага жолобогула. Мен өзүмдүн Кудайымдын мыйзамдарын сактайм. Мага өз сөзүң боюнча күч бер. Ошондо мен жашайм. Ишенгеним үчүн мени уятка калтырба. Мени колдо, ошондо мен куткарылам. Сенин мыйзамдарыңды дайыма түшүнүп турам. Өзүңдүн буйруктарыңдан баш тарткандардын баарын сен кулатасың. Анткени алардын айламалы алдамчылык. Жер үстүндөгү ыймансыз адамдардын баарын сен гүлдөй сапырасың. Ошондуктан мен сенин аяндарыңды сүйдүм. Senin korkunучуңдан денем титрейт, мен сенин жазаларыңдан да корком. 58 бөлүм. Катуу кыйкыр, токтобо, үнүңдү сурнайдай бийик чыгар. Менин элиме өз мыйзамсыздыгын көрсөт, Жакыпка өз күнөөлөрүн көрсөт. Алар адилеттүү иш кылган, өз Кудайынын мыйзамдарын таштабаган эл сыяктанып, күн сайын мени издешет. Менин жолдорумду билгилери келет. Алар менден адилеттүү сот тууралуу сурашат. Кудайга жакындагылары келет. Эмне үчүн биз орозо туттук? Сен болсо көрбөйсүң. Эмне үчүн биз жаныбызды кыйнадык? Сен болсо билбейсиң. Силер орозо кармаган күнү өз эркиңерди аткарасыңар. Башкалардан оор жумуштарды талап кыласыңар. Силер талаш тартыш, уруш чатак үчүн, башкаларды кылмыштуу колуңар менен уруш үчүн орозо кармап жатасыңар. Ушул учурда силер үнүңөр асманга угулуш үчүн орозо кармап жаткан жоксуңар. Мен тандап алган орозо ушундай беле. Мен тандап алган күн ушундай беле. Ал күнү адам өз жанын кыйнайт. Башын камыштай шылкыйтат, өзүнүн алдына зумбал жана гүл төшөйт. Ушуну Кудайга жаккан орозо деп, Кудайга жаккан күн деп айта аласыңбы? Мен тандап алган орозо мындай. Калптын кишендерин бошот, эзүүнүн кишендерин чеч, эзилгендерди эркиндикке чыгар. Ар кандай моюн турукту алып сал. Ачка киши менен наныңды бөлүш. Тентип жүргөн жакырларды үйүңө киргиз. Жылаңачты көрсөң ага кийим кийгиз, каны бир жакыныңдан жашынба. Ошондо сенин жарыгың таң шооласындай төгүлөт, айыгууң тез арада келет, чындыгың алдыңда жүрөт, Теңирдин даңкы сени коштоп жүрөт. Ошондо сен чакырасың, Теңир угат, ыйлайсың, ал мен мына дейт. Сен өз чөйрөңдөн эзүүнү жоготконуңда, сөөмөйүңдү көтөргөнүңдү, жаман сүйлөгөнүңдү койгонуңда, ачкага наныңды бергениңде, кыйналгандардын жанын тойгузганыңда, сенин жарыгың караңгыда жаркырайт, караңгылыгың чак түшдөй болот. Ошондо Теңир ар дайым сенин жол башчың болот. Кургакчылыкта жаныңды тойгузат, сөөктөрүңдү чыңдайт. Ошондо сен сугарылган бактай, суусу эч качан соолубаган булактай болосуң. Кылымдар бою ээн жаткан чөлдөргө сенин тукумдарың отурукташат. Сен көп муундардын негизин калыбына келтиресиң. Сени ураандыларды калыбына келтирүүчү, жашоо үчүн жолдорду жаңыртуучу деп аташат. Эгерде сен ишембиде менин ыйык күнүмдө өзүңдүн иштериңди аткаруудан бутуңду токтото турган болсоң, ишембини кубанычтуу күн деп, Теңирдин ыйык күнү деп атай турган болсоң, ыйык тута турган болсоң, күндөлүк иштериңди кылбай, ал күндү урматтай турган болсоң, өз каалоолоруңду аткарбай турган болсоң, курлай сөздөрдү сүйлөбөй турган болсоң, анда сен Теңирден кубаныч аласың. Мен сени жердин бийик жерине чыгарам, сага атаң Жакыптын мурасынан жедирем. Бул сөздү Теңирдин өз оозу айтып жатат. 6 бөлүм. Адилеттүү иштериңерди адамдарга көрүнүш үчүн кылуудан сак болгула. Болбосо асмандагы атаңардан сыйлык албайсыңар. Ошондуктан кайыр берип жатканыңда элге жарыялаш үчүн сурнай тартпа. Эки жүздүү адамдар элден ата калыш үчүн синагогаларда, көчөлөрдө ушундай кылышат. Силерге чындыкты айтып коеюн, алар өз сыйлыгын алышты. Ал эми сен кайыр берип жатканыңда оң колуң сол колуңдун эмне кылып жатканын билбесин. Кайырды жашыруун бер. Жашыруун кылынганын көргөн атаң сага тиешелүүнү ачык эле берет. Эки жүздүүлөргө окшоп сыйынбагын. Алар адамдарга көрүнүш үчүн синагогаларда жана көчөлөрдүн бурч-бурчтарында туруп алып сыйынганды жакшы көрүшөт. Силерге чындыкты айтып коеюн, алар өз сыйлыгын алышты.
Ал эми сен сыйынарда бөлмөңө кирип эшигиңди жап да, көрүнбөгөн атаңа сыйын. Жашыруун сыйынганыңды көргөн атаң сага тиешелүүнү ачык эле берет. Бутпарастарга окшоп ашык сөздөрдү айтып сыйынбагыла. Себеби алар көп сүйлөсөк сыйынуубуз угулат деп ойлошот. Ошондуктан алардай болбогула. Анткени эмнеге муктаж экениңерди атаңар сурайы элегиңерди эле билет. Силер болсо мындай сыйынгыла. Асмандагы атабыз, сенин ысмың ыйык тутулсун. Сенин падышачылыгың келсин. Асмандагыдай эле жерде да сенин эркиң аткарылсын. Бизге күнүмдүк наныбызды бер. Бизге жамандык кылгандарды кечиргенибиздей, сен да биздин күнөөлөрүбүздү кечире көр. Азгырлыгыбызга жол бербе. Бизди жамандыктан сакта. Анткени падышачылык да, күч да, даңк да түбөлүккө сага таандык. Амин. Эгерде силер башкалардын күнөөлөрүн кечирсеңер, анда асмандагы атаңар да силерди кечирет. Эгерде башкалардын күнөөлөрүн кечирбесеңер, анда атаңар да силердин күнөөлөрүңөрдү кечирбейт. Ошондой эле орозо кармаганыңарда эки жүздүүлөргө окшоп кабагыңарды салбагыла. Алар өздөрүнүн орозо кармап жатканын адамдарга көрсөтүш үчүн кабагын бүркөп алышат. Силерге чындыкты айтып коеюн, алар өз сыйлыгын алышты. Ошентип сен өзүңдүн орозо кармап жатканыңды адамдарга эмес, көрүнбөгөн атаңа көрсөтүш үчүн башыңды майлап бетиңди жуу, жашыруун орозо кармаганыңды көргөн атаң сага тиешелүүнү ачык эле берет. Жер үстүндө байлык жыйнабагыла. Жерде аларды күбө жейт, дат басат. Уурлар үйдүн түбүн казып кирип уурдап кетишет. Андан көрө байлыкты асманга жыйнагыла. Асманда аларды күбө жебейт, дат баспайт. Уурлар үйдүн түбүн казып киришпейт да уурдап кетишпейт. Байлыгыңар кайсы жерде болсо, жүрөгүңөр да ошол жерде болот. Дененин чырагы көз. Эгерде көзүң таза болсо, анда бүт денең жарык болот. Эгерде көзүң жаман болсо, анда бүт денең караңгы болот. Эгерде сендеги жарык караңгы болсо, анда ал кандай коркунучтуу караңгылык. Эч ким эки кожоюнга кул боло албайт. Бирин жаман көрүп, бирин жакшы көрөт. Бирине жан дили менен берилип, экинчисин барк албайт. Бир эле учурда Кудайга да, байлыкка да кызмат кыла албайсыңар. Ошондуктан силерге айтарым, эмне ичип, эмне жейбиз деп, жаныңар үчүн, эмне кийебиз деп, денеңер үчүн түйшүк тартпагыла. Тамакка караганда жан, кийимге караганда дене кымбат эмеспи? Асмандагы канаттууларды карагылачы, алар эгин экпейт, оруп жыйбайт, кампага жыйнабайт. Бирок асмандагы атаңар аларды азыктандырат. Алардан силер канча эсе артыксыңар. Кимиңер түйшүк тартуу менен боюңарды бир чыканак өстүрө аласыңар. Кийим үчүн эмнеге түйшүк тартасыңар? Талаадагы лилия гүлдөрүнүн кантип өсүп жатканын карагылачы. Алар эмгектенбейт, жиби ирибейт. Бирок силерге айтып коеюн, атүгүл атак даңктуу Сулайман да булардын бириндей кийинген эмес. Бүгүн талаада өсүп турган, эртең болсо отко ыргытыла турган чөптү Кудай ушундай кийиндирсе, силерди алардан артык кийиндирбейби? Ишеними аздар. Ошондуктан эмне жейбиз, эмне чебиз, же эмне кийебиз деп түйшүк тартпагыла. Анткени бутпарастар булардын баары үчүн түйшүк тартышат. Ал эми силердин ушунун баарына муктаж экениңерди асмандагы атаңар билет. Баарынан мурда Кудайдын падышачылыгын жана адилеттигин издегиле. Ошондо мунун баары силерге кошулуп берилет. Ошондуктан эртеңки күн үчүн түйшүк тартпагыла. Эртеңки күн өзү үчүн өзү түйшүк тартат. Ар бир күндүн өз түйшүгү өзүнө жетиштүү.